Каракол шаарында бала бакчаларды оңдоп түзөө жана айрымдарын жаңыдан куруу иштери жүрүүдө. Түп районунда учурда жазгы талаачылык өнөктүгү кызуу жүрүп жатат. Балыкчы шаарында бала бакчалар арасында манастануу интеллектуалдык каймашы болуп өттү. Эфирде Ысык көл жаңылыктары маалыматтык программасы. Кызматыңыздарда мен Адил Какянов. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов 29 мартта Нью-Дели шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коопсуздук кеңештеринин катчыларынын 18-чи жыйынына катышты. Марат Иманкулов өз сөзүндө ШКУнун коопсуздук кеңештеринин катчыларынын үзгүлтүксүз жолугушуулары мамлекет башчылары тарабынан кабыл алынган чечимдерди ишке ашыруу үчүн реалдуу практикалык мүмкүнчүлүк экени белгиледи. Туруктуу иштеген органдардын активдүүлүгү жана ШКУнун бардык механизмдерин тартуунун аркасы менен Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы белгилегендей, Индия Республикасынын 2022-23 жыл аралыгындагы төрагалык учурунда кандайдыр бир өлүмгө алып келген окуялардын өнүгүшүнө жол берилген жок. Тескерисинче, тобокелдик факторлорунун агрессивдүү таасирине мамлекеттердин каршылык көрсөтүү деңгээлинин системалуу түрдө жогорулашы байкалууда. Буга ШКУ өлкөлөрүнүн тилектештиги жана өз ара түшүнүүсү жардам болууда. Социалдык жардамды колунда жок үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун 16 жашка чейинки балдарына 1200 сомдон алган жарандар алса болот. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыздоого көмөктөшүү бөлүмүнүн баш кадиси Жолой Каниметов билдирди. Бул долбоор боюнча 2 социалдык комиссия бар. Жарандар жалпысынан 8 формуланы толтурушат. Андан сырткары жергиликтүү мамлекеттик администрациянын буйругу менен убактылуу комиссия бекитилет. Алар белгилүү мөөнөткө тандалып алынып, долбоорлорду карап чыгып, чечим чыгарат, деди Каниметов. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков Ысык көл облусуна болгон иш сапарында ар бир райондордо болуп, жазгы талаа иштерине жана суга төнөктүгүнө карата даярдыктар боюнча маалымат алууда. Бул жолу министр Ак Суу районуна барып, Каракол айылындагы БСР, Победа, Подгорный жана Кундуй каналдарынын башкы суу алуучу курулмаларынын иши менен жеринен таанышты. Кененирээк кабарчыбыздын материалында сөз болот. Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри Аскар Жаныбековдун Ак Суу районуна болгон иш сапары алгач Ак Суу мамлекеттик сорт сыноо станциясында башталып, жазгы айдап себүү иштерине болгон даярдыктар, өрөөндөрдүн жетиштүүлүгү боюнча маалымат алды. Андан кийин Ак Суу Токой чарбасында болуп, Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнө карата жүргүзүлүп жаткан иштер менен таанышты. Өрөөн чарбаларын кыдырдык, мамлекеттик сорт сыноо станциясында болдук. Ал жердеги даярдыктар, көйгөйлөр, албетте ал жерде да көп жумуштарды жасоо, каржылоо маселеси, техникалык камсыздандыруу маселелери боюнча бир топ көйгөйлөр бар экен. Ошолордун чечүү жолдорун карап, чечимдерди кабыл алдык. Урматтуу президентибиздин Жашыл Мурас акциясын 2023-жылы турмушка ашыруу максатында да бир топ жумуштарды айыл чарба министрлиги жүргүзүп атат. Анын ичинде көчөттөр менен камсыз кылуу, маалымат катары ошол быйылкы жылы биз 8,5 миллион көчөт даярдап сатууга биздин Токой чарбалар чыгарышты. 2022 жылы республикалык бюджеттен Ак Суу районуна 26,8 миллион сом өлчөмүндө акча каражат бөлүнүп, бул каражатка 54,6 километр чарба аралык каналдарды оңдоо, бетондоо жана механикалык тазалоо, 16 гидротехникалык курулмалардын насостук агрегаттарды оңдоо жана башка иштери жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө да райондо ирригациялык системасында оңдоп түзөө жана тазалоо иштери да колго алынып, тийиштүү иштерди жасоодогу көйгөйлүү маселелер айтылып, айрым маселелер жеринде чечилди. Бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу менен райондогу токойчулуктарга атайын заман талабына ылайык үйлөр салынып берилген. Буга чейин Түргөн жана Шахта токойчулугунун токойчулары үчүн үй салынып ишке берилсе, бул жолу Каражал токойчулугунда иштеген токойчулар үчүн жаңы үй салынган. Айыл чарба министри бул үйдүн ачылышына да катышып, анын тегерек четин жашылдандыруу иштерине катышты. Бирөөсү Каражал токойчулугунда токойчуларга жашоого шарт менен заманбапка ылайык ошого ачылышы болуп атат. Биздин ошо жетекчилер жактан келип ачып, ошо жашылдандырууга катышып, каргалар тийип батасын берип атышат. Андан кийин Аскар Жаныбеков Каракол айылындагы БСР, Победа, Подгорный жана Кундуй каналдарынын башкы суу алуучу курулмаларынын иши менен жеринен таанышты. Ак Суу районунда Победа каналы бар, эң чоң каналдардын бири. Ошол жердеги капиталдык оңдоо жумуштарына
былтыркы жылы каражат каралды эле, ал жерге бөлгөнбүз 12 миллион каражат, 12 миллион сом акча. Жана ошондой эле подгорный каналынын курулуш иштери менен тааныштык. Бүгүнкү күндө жасалып аткан жумуштар албетте быйылкы жылдагы сугат сезонуна бир топ өзүнүн жардамын тийгизет. Бул БСР 1964 жылы ишке берилген. Бүгүнкү күндө сугат суу маселесин үзгүлтүккө учуратпоо үчүн бул жерде тазалоо иштерин жүргүзүү керек экендиктерин айтышты. Бул БСР 1964 жылы ишке кирген. Ошол кезде 670 миң куб суу топтолуп талаага суу берилчү. Азыркы күндө бул БСРга суунун сыйымдуулугу 250 миң куб гана батып калды. Ошол себептен буга тазалоо иштери, реабилитация абдан муктаж болуп турат. 2023 жылга Ак Суу райондук суу чарба башкармалыгынын карамагындагы мамлекеттик суу чарба объектилеринде оңдоо жана калыбына келтирүү жумуштарын аткарууга республикалык бюджеттен 19,9 миллион сом өлчөмүндө акча каражаты каралып, бул каражатка 19,9 километр каналдарды оңдоо, бетондоо жана механикалык тазалоо жана башка иштерин аткарууга каралууда. Аскар Жаныбеков Тепке насостук станциясында да болуп, бул жердеги көйгөйлүү маселелер менен да таанышты. Учурда станцияда 11 кызматкер иштейт. Тепке насостук станциясынан Ак Суу жана Түп райондорунун дыйкандары сугат сууну пайдаланышат. Биздин Тепке насостук станциясына быйылкы жылкыга 4 миллион 600 миң бөлүнүп берип, агрегаттарды бүт оңдоп түздөп, 23 жылдын сугатына даярдык көрүп атабыз. Одновременно бул насосный станция 4 куб суу чыгара алабыз да бир убакта. Өзүндө негизи 5 агрегат турат, 7 куб суу чыгарсак болот да. Кыргыз Республикасынын айыл чарба министри Аскар Жаныбеков Ак Суу районуна болгон иш сапарында таанышкан иштерде айтылган көйгөйлөрдүн кээ бирлери жеринде чечилсе, ал эми министрлик тарабынан чечиле турган маселелер да каралып, көңүл сыртында калбаарын баса белгиледи. Бүгүнкү ушул Ак Суу районуна болгон иш сапарда бизге ушул жергиликтүү бийлик тарабынан коюлган көйгөйлөр, суроо талаптар, өтүнүчтөр дээрлик мындай көңүл сыртында калган жок. Мен айтып койгум келет, чечүү жолдору жана бир топ маселелерди жеринде чечтик. Калган маселелер ошол каржы маселелери дагы колдоо жана ишке ашыруу маселелери министрликтин өзүндө карап ишке ашырабыз. Айыл чарба министри Аскар Жаныбековдун кийинки иш сапары Түп, Ысык көл райондорунда улантылмакчы. Мерим Субакунова, Алтынбек Исаев, Сергей Мещенко, Ак Суу районунан. Түп районунда учурда жазгы талаачылык өнөктүгү кызуу жүрүп жаткан кез. Сугат суусу жетпеген кайрак жерлерде дыйкандар жамгырдан гана үмүт кылбаса, аба ырайы кургакчыл болгон жылдары жакшы түшүм алууга эч кандай кепилдик жок. Муну эске алуу менен дыйкан фермерлерге жердеги нымдуулукту сактап бере турган жер семирткич каражаттарды сунуш кылган компаниялар келип жатат. Алардын бири Түп районунун айдоо жерлеринде кезектеги каражатын сынап көрдү. Ренкетчер компаниясы өндүргөн каражат жер кыртышын жакшыртып гана тим болбостон, нымдуулукту белгилүү бир мезгилге чейин сактоо жөндөмүнө да ээ. Бул каражатты буга чейин Кыргызстандын көптөгөн аймактарында бак-дарак, мөмө жемиш жана даан өсүмдүктөрүнө сынап көрүп, жакшы натыйжага ээ болушкан. Эми болсо жамгырдан башка суу жетпеген Ысык көл айылынын айдоо жерлеринде арпа менен эспарцетке аралаштырып сээп көрүштү. Это удобрение, в составе которого входит гидрогель. Бул биздин компаниянын продукциясы. Курамында гидрогели бар жер семирткич. Топурактагы нымдуулукту сактоого жардам берет. Биз бүгүн дыйкандын айдоо жеринде каражатты сыноодон өткөргөнү жатабыз. 1 гектар жерге ренкетчердин 50 килограммын сээп көрөбүз дагы, эгин өсүп чыккыча көзөмөлдөп турабыз. Анткени бул жер кайрак болгондуктан жамгыр жааган учурда гана нымдуулукту алат. Жүргүзгөн сыноонун натыйжасында каражат канчалык деңгээлде нымдуулукту сактай аларын байкайбыз. Бул аймактын дыйкандары күн ысык, кургакчыл болгон жылдары сепкен түшүмүнө кеткен чыгымында актай албай калышат. Андыктан айрымдар баасынын жогору экендигине карабай ренткетчерди колдонууга бел байлашууда. 25 килограммдык баштыгынын баасы рынокто 26 миң сом экендигин эске алсак, 1 гектарына 75 килограммга жакын жер семирткич талап кылынат. Мындан улам дыйкан жерден киреше алабы же чыгымга учурап калабы өзү эсептеп көрүп жыйынтык чыгарышы зарыл. Ушул жерге буюрса, азыр могу кел себилгенден кийин эспарцет менен арпа себебиз. Биздин жерлер
багарный суарылбаган сугат жок жерлер. Бул ренкетчердин эффекти ушу нымдуулукту кармап берет экен. Анан ушу буюрса жаан-чачын болгондо жанды сууну өзүнө сиңирип алып, себилген арпа эспарсетке тамырын влага кармап берип, эгиндин түшүмдүүлүгүн көбөйтүп берет деген ойдобуз. Мурда бияк суу жоктугуна байланыштуу асмандан жаан-чачымды күтүп эле, анан кээ бир жылдары түшүм жаан жакшы болгондо түшүм жакшы эле чыгып берет. Жаан-чачым болбосо түшүм өзүбүз сепкен затраттарыбыз деле актабай калган күндөр болот. Жер семирткич жана нымдуулукту сактоочу каражат катары эсептелген гидрогель препараты картошка, мышык тамыр сыяктуу өсүмдүктөргө да сыноодон өткөрүлүүдө. Бул боюнча Ренкетчер компаниясы менен Ысык көл облустук өсүмдүктөрдү коргоо жана карантин башкармалыгы макулдашууга кол коюп, биргеликте иш алып барууда. Негизги максат кыртыштын асылдуулугун көтөрүү, топуракта кыртышта нымдуулукту кармап калуу. Бул максатта Ренкетчер компаниясы менен Ысык көл өсүмдүктөрдү химиялаштыруу коргоо карантин башкармалыгы меморандумга кол коюп, меморандум түздүк. Гидрогел азот жана калий менен байытылган нымды топуракта сууну кармап калуучу касиетке ээ компаниянын продукциясын бүгүн эксперимент катары жыл ичинде азыр колдонуп атабыз. Өсүмдүктөрдү себи үрөндөр жана көчөт материалдар менен бирдикте кыртышка колдонуп атабыз. Жыл ичинде байкоо жүргүзөбүз, түшүмдүүлүгүн аныктайбыз. Аталган каражат облустун ар кайсы райондорунда түрдүү өсүмдүктөргө сыноодон өткөрүлүүдө. Эгер жыйынтык ойдогудай болсо, аны кеңири жайылтуу аракеттери көрүлмөкчү. Алмаз Үкүев, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко, Ысык көл жаңылыктары. Каракол шаарында 4 балабакчаны оңдоп түзөө жана айрымдарын жаңыдан куруу иштери жүрүүдө. Шаар аймагындагы номер 7-12 балабакчалар эскилиги жетип, жараксыз абалга келген. Учурда бул 2 имарат жаңыдан курулууда. Курулуш иштерин каржылоо республикалык бюджеттин эсеби менен болуп, 2 бакча тең 120 орунга ылайыкталган. Ал эми электротехникалык заводдун менчиктештирилген имараты кайтарылып алынып, азыркы тапта капиталдык ремонттон өтүүдө. Ошондой эле шаардык соттун мурдагы имараты оңдоп түзөөдөн өтүп, кайрадан балабакча катары ишке берилмекчи. Бүгүнкү күндө облустун аймагында балабакчага болгон муктаждык дагы деле жаралып келет. Мындан улам азыркы тапта Каракол шаарындагы жараксыз абалга келген номер 7 жана номер 12 балабакчалардын курулушу жүрүүдө. 2 бакча тең 120 орунга ылайыкталып, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Тендерден алган баабыз 69 миллион 651 миңге алынды. Срок жылдын аягына чейин. Азыркы учурда 10 бала иштеп атат. Нулевой цикл фундаменттен башталып атат. Барган сайын эми балдарды көбөйтө беребиз. Ошол анан сметанын ичинде деген бүт сырткы бала бакчанын жанагы детский площадкалар, фап бүт бар ичиндеги мебель менен бүт баарын бүтүрүп бергенге аракет кылабыз. Ошондой эле электротехникалык заводдун буга чейин менчиктештирилип кеткен балабакчасын шаардык мэрия кайра өкмөткө кайтарып алып, азыркы тапта капиталдык ремонттон өтүүдө. Ал эми шаардык соттун мурдагы имаратын шаардык баланска өткөрүү иштери аяктаса, имарат оңдоп түзөөдөн өтүп, кайрадан балабакча катары ишке берилмекчи. 2022 жылы ушул Каракол шаардык кеңешинин депутаттарынын чечими менен биз мурунку электротехнический заводдун менчиктештирилип кеткен балабакчасын сатып алганбыз. 15 миллион сомго ал жерде азыр баякы сметалык документтер түзүлүп, ал жерге дагы анан курулуу ремонт иштери жүрүп жатат. Капитальный ремонт болот. Ичи сырты менен толуккан крыша салмашып, баягы жаңы балабакчадай кылып туруп, анан ишке беребиз аны дагы. Ушул Түркия мамлекетинин Үчкисар шаары менен бир туугандык алака түздүк эле. Анан ал шаар бизге ушул 2023 жылы 120 орундук балабакча баягы жардам иретинде деп ушу салып берели деп жатышат. Анан курулуш иштери буюрса май айлары менен башталат. Точно ушул садиктин
экинчи түгөйү Үчкисар шаарында салынып жатат. Анан бул жерден Үчкисар шаарынын мэри айткан, ошол 2 садикти бир учурда ачсак бизге туура келет эле депчи. Бир тууган шаар болгондон чогуу барып Үчкисардын бала бакчасын, анан бул жерден бала бакча ачсак, 2 шаарда бирдей бала бакча ачылса деп. Каракол шаарында үстүбүздөгү жыл менен жалпы 5 бала бакчаны оңдоп түзүп, айрымдарын жаңыдан куруп ишке берүү мерчемделүүдө. Ал эми бүгүнкү күндө шаар аймагындагы 15 бала бакча өз ишин жүргүзүп келет. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Сергей Мишинка, Ысык Көл жаңылыктары. Таш көмүр шаарындагы кристалл заводунун кампаларындагы сакталып жаткан химиялык заттарды зыянсыздандыруу маселеси көп жолу козголуп, бирок бүгүнкү күнгө чейин жыйынтык чыкпай келүүдө. Ага эмне себеп болууда? Кийинки сюжеттен көрө аласыздар. Бул имарат учурунда Жалал Абадтагы эң ири заводдордун бири болгон кремнийди кайра иштетүүчү кристалл заводу Союз мезгилинде курулган. Канчалаган элди жумуш менен камсыздап келген завод учурда иштебей турган маалы. Эми көз менен көргөнгө бизге азыр уруксат берген жок. Аны ошо киргизсе көрмөксүңөр өзүңөр деле. Көрбөй калдык. Бирок ошентип айтышып атканда, ошондо эле мындан 3-4 жыл мурда ылбырап калды, четиндеги бардык нерсени жеп, азыр уже даяр болуп калды деп атат да. Эми биз мына Таш көмүрдүн эли, ошол жердеги жашоочу катары айтам, кайсы күнү жарылып кетет деген бомбанын үстүндө гана отурабыз да. Завод токтоп калгандан кийин чакан шаарда чоң көйгөй элди тынч уйкудан бузду. Анткени темир бачоктордо 80 тонна химиялык аралашма калып кеткен. Ал көп жылдан бери сакталып тургандыктан темирдин калыңдыгы жукарып, адам өмүрүнө коркунуч жаралганын Таш көмүр шаарынын тургундары ырасташты. Мурдагы иштегендер айтып атат. Мен ошо бир мурдагы ушуну түптөп ушуну курган киши химик болчу, ошол рахматтылык болуп кетти. Калмырзай Сүйдүнбек деген. Ошол айткан, бунун 1 грамм трихлорслан если жайылса, 1 метр жердеги бардык нерсени уничтожить этет деп. Темир күндөн күнгө жээли отуруп, темир аябай ылбырап калган дейт. Жергиликтүүлөрдүн айтымында бул көйгөй менен кайрылбаган тарап калган эмес, бирок бул иштерден жыйынтык чыккан эмес. Жакында Жогорку Кеңештин депутаты Замирбек Масадыков бул көйгөйдү парламентте көтөрүп, калдыкты утилизациялоо керектигин айтты. Жергиликтүү тургундар кайсыл жерде жыйын болбосо ошол маселени көтөрүп атат. Таш көмүрдү мына Кызыл Алмада, Теңдикте, Шамал Сайда эми белгисиз адамдар келип дагы жанагы бачокту желдеп, кичине воздукту чыгарып, анан эме кылганда дейт, ошол айланасындагы жана канаттуулардын, эчки, кой малдары көп өлүп калды дейт. Анан 6 каражат бөлүнгөн дейт, бирок ошол каражат дагы ушул утилизация иштери бүгүнкү чейин боло элек да. Өндүрүштө колдонулган калдыктарды жок кылуу иштери өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин көзөмөлүндө экендигин президенттин Жалал Абад облустундагы өкүлү Абсаттар Сыргабаев айтты. Бирок азыр аны кандай жолдор менен жок кылуу боюнча эч кандай жумуштар жүрө электигин белгиледи. Буну жок кылуу боюнча биз ушул өзгөчө Кырдаалдар министрлиги менен сүйлөшкөнбүз, бул акча каражат бөлдүрүп ошо жок кылуу боюнча. Андан кийин биз ушу экологторго да биз кат бергенбиз. Анан эми азыр бүгүнкү күнгө чейин аны кантип жок кылуу боюнча булар ошол сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Буну транспортировка кылганга да болбойт экен. Буну ордунда ушундай жок кылына турган зат экен да бул. Азыр бул боюнча жумуштар жүрүп атат. Бирок бүгүнкү күндө жок кылуу боюнча мындай немелер жүрө элек жумуштар. Ал эми өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустундагы башкармалыгынын кызматкерлери бул боюнча 2021 жылдын февраль айында ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, анын курамы Таш көмүр шаарынын аймагында уулуу заттар менен жеринде таанышкан. Ишкананын жетекчисинин айтуусу менен 2021 жылдын 25 мартына чейин Япония мамлекетинен инвесторлор келип, эгерде химиялык заттарды иштетүүгө жарай турган болсо, кийинки учурларда технологиялык пайдаланууга керектей тургандыгы, эгерде керектелбесе өз күчү менен зыянсыздандыруу иштерин жүргүзүү белгиленген. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өндүрүштө колдонулган уулуу заттарды ар бир мекеме, ишкана өзлөрүнүн эсебинен жоюуга милдеттүү.
Мындан тышкары ошо 2021 жылдын кыш айларында межведомственный комиссия түзүлүп Бишкектен Ташкөмүр шаарынын аймагында ошол кристалл заводунун аймагындагы улуу заттар боюнча таанышкан. Ал жерден жеринде карашып ошо улуу заттарды ошо мекеменин ээсине утилизация кылуу боюнча милдеттендирилген. Ташкөмүр шаарындагы кристалл заводунун кампаларында сакталып жаткан химиялык заттарды зыянсыздандыруу маселеси көп жолу козголуп, бирок бүгүнкү күнгө чейин жыйынтык чыкпай келүүдө. Аны алдын албаса 50-60 миңдеген адамдын өмүрүнө чоң коркунуч бар. Жанара Сагындыкова, Сергей Мишенко, Жалал Абад облусу. Чолпон Ата шаарынын 3-кичи районунда жайгашкан Бакыт үй бүлөлүк дарыгерлик борборунун имараты 3 жыл аралыгында курулуп бүтүп, бүгүн имаратты жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, шаар тургундары салтанат менен ачышты. Теманы аймактык кабарчыбыз Асел Тилек кызы улайт. Вот я столько лет ждала такое здание, проработала 47 лет только на участке ПМК. Людмила Алексеева үчүн бүгүн өзгөчө кубанычтуу күн. Тажрыйбалуу врач Чолпон Ата шаарында 50 жылдан бери медицина тармагында талыкпастан иштесе, акыркы 17 жыл аралыгынан бери шаардагы 3-кичи райондогу эски шарттары начар имаратта жайгашкан Бакыт үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда эмгектенген. Бүгүн бул үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жаңы салынган заманбап имаратка көчүшүп кубанып турушат. Работала я в кабинетах, где не было. Мына бул менин иш бөлмөм. Бардык шарты бар. Башкысы жылуу. 17 жылдан бери эски имаратта иштеп келгенбиз. Эми жаркыраган жайга кирип иштеп баштайбыз. Абдан кубанычтамын. Бизге келген шаар тургундары дагы биз менен чогуу кубанып жатышат. Чолпон Ата мэриясы керектүү эмеректерибиз менен камсыздап беришти. Терең ыраазычылыгымды билдирем. Население очень довольно. Я благодарна. Чолпон Ата шаарынын 3-кичи районунун 3000ден ашык тургундарын тейлеген Бакыт үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жайгашкан имараттын көйгөйүн чечүү үчүн Чолпон Ата шаардык мэриясы 2019 жылы жаңы имараттын курулушун башташып, ал пандемияга байланыштуу токтоп калган. Былтыркы жылдан бери иши жанданып, заманбап шарттары менен курулуп бүттү. Курулуш иштерине алгач Скөл өнүктүрүү фонду тарабынан 1,5 миллион сом бөлүнгөн. Жалпы суммасы 8 миллион сомду камтыган акча каражатынын калган бөлүгү Чолпон Ата шаардык мэриясынын каржылоосу менен аяктап, имараттын ичи сырты толук көрктөндүрүлүп, керектүү эмеректерди алынып берилген. Бакыт үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жаңы имараты салтанаттуу азем менен ачылып, Ага Скөл райондук администрациясынын башчысы Аким Калыбек Жумадылов, Чолпон Ата шаарынын мэри Жапарбек Ормонов, райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун директору Альмира Алдашева баштаган жетекчилер жана шаар тургундары катышышты. Ушул имарат ар дайым ушул биздин райондо фаптар ачылып келатканын айтып келем. Ушул фап эч кандай бир жаман бир тарыхы жок фаптардан болсун. Ушул жерде бир гана биздин Чолпон Ата шаарынын кыргыздын санын көбөйтө турган, жарандардын санын көбөйтө турган балдар төрөлүп өсө турган, ушул жерде учетко тура турган карындаш эжелерибиз келип тизмеге гана туруп кое турган жана бир эң чоң көйгөйлүү оору менен келбей турган бир фап болушун каалайм. Урматтуу тургундар, да бир жолу салынган имаратыңыздар куттуу болсун. Ак жолтой имарат болсун. Көптөгөн ушактан биздин балдары, кыздарыбыз ушул жерде төрөлүп турсун бизге. Рахмат. Чолпон Ата шаарында бүгүн ушул жергиликтүү оорукананын имараты бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Эми өзгөчөлүгү бул оорукана адамдардын ден соолугу үчүн кызмат кылат. Ден соолуктан өткөн кымбат эч нерсе жок. Биздин ушул каалай турган нерсе Чолпон Ата шаарыбыздагы жалпы элибизге келген конокторго ушул имаратыбыз ак жолтой имарат болуп жакшы кызматтарды аткарсын. Ал эми Чолпон Ата шаары негизинен бир өзгөчө бир өсүүнүнүн жолуна түштү десек биз жаңылышпайбыз. Бул имарат бүгүн мынакей айрыкча Сайыз Саркандан кийинки мезгилдеги биринчи имараттардан болсо, мына жакын күндөрдө жалпы эле Чолпон Ата шаарында мынакей урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн жардамы менен жол маселелери чечилип атат. Андан сырткары Чолпон Ата шаарында эң көйгөйлүү маселелердин бири мына баарыңыздарга маалым болгондой парктар абдан оор болчу. 3000ден ашык адамды медициналык тейлөөдөн өткөргөн Бакыт үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жаңы имаратындагы ыңгайлуу шарттар, жарык бөлмөлөрдү көрүп чыккан тургундар өзгөчө кубанышууда.
Фапты канча ел 20 жылдан бери, 25 жылдан бери күткөнбүз, ушуну ачып берсе экен деп, ошол элдин каалоосу аткарылып, ушул фапты ачып берди. Ошону ачып берген биздин жардам берген акимибизге, шаардын мэрине, ошол акимиятта иштеген, шаардын мэрчилигинде иштеген балдарга, кыздарга чоң рахмат. Ошол жерден балдарыбыз өсүп, өнүп, чоңоюп, ден соолуктары чың болуп, дайыма барчылыкта, молчулукта жашасын. Чолпон Ата шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жаңы курулган имараты 1,5 жыл ичиндеги Ысык-Көл районундагы 5-чи медициналык жай. Буга чейин дагы 4 айылда фаптарга жаңы имараттар курулуп берилди. Заманбап бардык шарттарга жооп берген жайларда эмгектенген медициналык кызматкерлердин жоопкерчилиги күчөп, кесипкөйлүгүнө шык берери талашсыз. Айсел Тилек кызы, Сергей Мищенко, Бек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Чолпон Ата шаарынан. Good Neighbors International эл аралык кайрымдуулук гуманитардык уюму Кыргызстанда 2014 жылдан бери иш алып барат. Бул убакыттан бери аталган уюмдун өкүлдөрү өлкө аймагында миллиондогон каражатка кайрымдуулук иштерин жасашкан. Бул жолу эл аралык уюм Тоң районунун Болот Мамбетов айыл аймагына караштуу 4 айылга 6 миллион сомдун тегерегинде жардам көрсөттү. Good Neighbors уюму Ысык-Көл облусу боюнча Болот Мамбетов айыл аймагында гана иш алып барат. Аймактардагы жакырчылыкты жоюу менен алектенген уюмдун Кыргызстандагы филиалы аталган айыл аймагына кезектеги гуманитардык колдоосун көргөздү. Болот Мамбетов айыл аймагына караган Аксай, Көксай, Жерүү жана Эшперов айылдарында жашаган 50ге жакын кош бойлуу аялга кийим кече жана ымыркайга керектелүүчү каражаттар тапшырылды. Good Neighbors'га рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде ушу дайыма бизге жардам берип жүрүшөт. Элдин көңүлүн ушунчалык алып атасыздар. Сиздерге чоң рахматыңызды айтабыз. Баатыңыздардын ден соолук каалайм. Аманчылыкта ушинтип эле бизге жардамыңыздар дайыма үзбөй берип келесиздер. Мондай пальтону кийгизди. Балага керектүү эң эле бизге ылайыктуу нерсе экен да. Рахмат, ошону билдирем. Аталган уюм тарабынан буга чейин бир нече жолу жардамдар берилип келген. Жогорудагы 4 айылда жашаган 2 жаштан 12 жашка чейинки балдарга бул жолу дагы кийим кече түрүндө жардам берилди. Белек алган 1500 баланын ар биринин Good Neighbors уюму негизделген Корея өлкөсүндө бирден демөөрчүсү бар. Келген белектер да ошол демөөрчүлөрдүн каражатына алынган. Бүгүн болсо мына өзүңүздөр көрүп тургандай боюнда бар келиндерге, төрөгөн келиндерге да өзгөчө белектерибиз бар. Аларды берип атабыз. Азыр булардан кийин дагы реабилитацион мүмкүнчүлүк чектелген Тоң району боюнча бизде реабилитацион центр бар. Тоң району боюнча ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга да биздин подаркабыз бар. Андан кийин Болот Мамбетте 2 бала бакча бар. 2 бала бакчага да жеңил оюнчуктарды беребиз. Кош бойлуу аялдарга жана жаш балдарга кам көрүү уюмдун негизги багыттарынан. Тоңдогу 4 айылдын кош бойлуу айымдарына жардам көрсөтүүдө жергиликтүү бийлик, айылдык ден соолук комитеттери менен айылдык дарыгерлер да көмөк көрсөтүшкөн. Биз ушу списоктарды даярдайбыз. Боюнда бар аялдардын учетто турган аялдар менен иштешебиз. Ушул азыр кош бойлуу аялдарга жакшынакай рюкзактар келиптир, пальто берилип атат. Балага керектүү нерселердин баары, кофточка, памперс бүт баары. Мындан мурун дагы 1 ай мурун төрөткө даярдоочу эмелерди бергенбиз 25 аялга. Анан 12 жашка чейинки балдарга дагы азыр бүт берилип атат. Биз да ушул списоктор менен түзүп, биз бирдикте иштешебиз. Бир команда болуп, буяктын жетекчи Закиряев Кенжебек менен. Райондогу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды реабилитациялоо борбору дагы бул жолу четте калган жок. Борбордо дарыланып, реабилитациядан өтүп жаткан балдарга керектүү кийим кечелер да берилди. Алмаз Үкүев, Данияр Акунов, Сергей Мищенко, Ысык-Көл жаңылыктары. Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында айылдык ден соолук комитеттеринин потенциалын көтөрүү, мүчөлүктөрүн көбөйтүү, ар тараптан аккордук күндөргө акция, спорттук оюндар, мелдештерди өткөрүүнүн каржылоосу боюнча семинар өткөрүлдү. Бул туурасында аймактык кабарчыбыз айтып берсин. Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында медициналык кызматкерлердин, айылдык ден соолук комитеттеринин адистеринин, айыл өкмөт башчыларынын катышуусунда калк арасында жугуштуу оорулардын жүрөк кан тамыр, кант диабетөңдүү, өнөкөт оорулардын алдын алуу боюнча сектор аралык иштерди күчөтүү максатын камтыган жыйын өттү. Жыйындын жүрүшүндө айылдык ден соолук комитеттеринин потенциалын көтөрүү, мүчөлүктөрүн көбөйтүү маселелери да талкууга алынды. Жолугушуулардын өткөрүүсүнүн максаты биргелешкен ошол
биргелешкен пландын негизинде кандай жардамдар, кандай колдоолор айылдык ден соолук комитеттерине көрсөтүлүп жатат жана ошо оорулардын алдын алуу жана оорулар менен байланышкан ошо айыл ичиндеги көйгөйлөрдү чечүү маселелери кандай каралып жатат. Мына ошол максатта бул чогулуштарды өткөрүп жатабыз. Чогулуштардын жыйынтыгы ошол райондук мамлекеттик администрация тарабынан ошо кандайдыр бир чечимдер кабыл алынып, ошол айыл ичиндеги айылдык ден соолук комитеттеринин потенциалын көтөрүү, алардын иштерин колдоо, жандандыруу болуп эсептелинет. Ысык көл район аймагындагы жалпы дарыгерлик практикалык борборунун алдындагы ден соолукту чыңдоо комитеттеринин адистери активдүү иштешип, оорулардын алдын алуу багытында жасаган иштери арбын өзгөчө белгилей кетчү маселе айыл жерлеринде ден соолукту чыңдоо комитеттери колдоого муктаж. Айыл жеринде АДК дейбиз, бул айылдык ден соолук комитеттери иштеп жатат. Бирок алардын иши эми айлык маянасы төлөнбөйт. Аларга бир өзүнчө отдельный кабинеттерди берип, же болбосо бир башка мындай мотивация боло турган нерсе иш-чаралар абдан мындай бир начар жүргүзүлүп атат да. Ошондуктан биз бүгүн ошол маселени да көтөрдүк. Ошолорго кандай кылып жардам берсек болот? Кантип ошолордун ишин жандандырып, себеби деген биз мына медиктер катары билебиз, АДК тарабынан бизге абдан эле чоң поддержка. Мына аккордный күндөр деп коебуз. Жакында эле мына азыр бүткөнү турат биздин кургак каршы күрөшүү акциясы бүтөбүз. Мына ушулда дагы ушулардын эмгеги абдан чоң десек болот. Медицина тармагында ден соолукту чыңдоо комитеттери акыркы жылдары айыл жерлеринде активдүү иштешип, ар кандай оорулардын алдын алууда өз убагында туура маалыматтарды беришип, медицина кызматкерлеринин ишин жеңилдетип келишет. Тактап айтканда, комитеттер өз ордуларын табышты, эми алардын потенциалын көтөрүү менен колдоо көрсөтүү зарыл экендиги жыйында баса белгиленди. Айсел Телек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык көл районунан. Кийизге сүрөт тартуу ыкмасы германиялык философ Рудольф Штайнер тарабынан мындан 100 жыл мурун ойлоп табылган. Мындай сүрөт тартуу нервтик чыңалууну, адамдардын стресс абалынан чыгууга өбөлгө түзөрүн адистер белгилешет. Кыргызстанда да бул өнөрдү аркалаган адамдар бар. Бул ыкма менен сүрөт тартууга кызыккандардын саны бүгүнкү күндө көп. Алардын бири Караколдук Токон Мусурбаева. Өзгөчө өнөрүнүн ээси менен кененирээк кабарчыбыз тааныштырат. Жумабүдүн Шералиевдин портретин тартып атам, портретин түшүрүп атам. Бул кишинин дагы портреттеринен түштүү сүрөтү жок экен. Караколдук Токон Мусурбаеванын өзгөчөлүгү нукура жүндөн сүрөт тартат. 40 жылдык тажрыйбасы бар сүрөтчү бул өнөрдү өздөштүргөнүнө 8 жылдын жүзү болду. Ал пейзаждардан тартып, адам сүрөкөтүн кийиз бетине түшүрөт. Биринчи кийизге портреттин карандашым менен сүрөтүн түшүрөм. Андан кийин анан баягы сүрөттөрүнө карап туруп, анан жүн менен анан иштеп чыгам да. Ал эми кээ бир сүрөттөрдү, портреттер эмес сүрөттөрдү кийиздин бетине түз эле жүн менен иштеп түшүрөм да. Иштеп атканда бир жери жакпай калса, же эмес туура эмес болуп калса, ал жерди жүндү кайра сууруп аласың дагы, анан кайра өзүнөн кайра иштеп коесуң да. Ошондой жакшы өзгөчөлүгү бар. Этнолук мотивдеги сүрөттөр болсо, кыргыз эмеге, аларды кийизге түшүрөм, себеби алар кийиз менен баалуу да. Ал эми кээ бир сүрөттөрдү фетрга, жана Кытайдын кийизи деп коебуз го, ошого түшүрөм да. Анан эми фетрдин бир артыкчылыгы күбө түшпөйт да. Жаратып жаткан эмгектеринин көбүндө өлкөгө таанымал инсандардын элесин чагылдырган. Алардын жан дүйнөсүн толук ачып берүүгө 10 күндөй убактысы кетет. Кылдат мамилени талап кылгандыктан бош убактысынын көбүн арнайт. Тарткан сүрөттөрү көргөзмөлөргө коюлуп, келген туристтердин кызыгуусун жаратууда. Жасалганына жараша бааланып, кайрадан кайталап тарткан сүрөттөрү дагы бар. Бул иштеген иштерим жөн калбайт. Барган жерден картиналарым көп эле өтүп кетет, чет өлкөгө кетет, Россияга кетет. Түрктөр алышат, ар кандай өлкөнөн келгендер алып кетишет. Анан Инстаграмда баракчам бар, Фейсбукта дагы киргизип турам. Инстаграмдан карап заказ бергендер болот. Токон Мусурбаева учурда Каракол шаардык балдар билим берүү борборунда сүрөт сабагынан мугалим болуу эмгектенет. Кийизге сүрөт тартууда ийне колдонулгандыктан балдарга бул өнөрдү 5-6 класстан баштап үйрөтүүгө болоорун айтат. Жасалган картиналарды узак убакытка сактоо үчүн бетин айнектеп рамкага салат. Мындай сактоо аны күбөдөн жана күн нурунан коргойт. Бул өнөрдү өздөштүрүп үйрөнүүгө окуучулары дагы кызыктар.
Мен балдар долбоорунда 5-класстан бери келем. Азыр болсо 8-класста окуп жатам. Мен деген бул эмеге катыша баштагандан бери кызыгып, сүрөттөрдү көрүп, гийиздерге түшүгүм келип, портреттер түшүрүп, токомуз айына эжейдей болуп түшүгүм келди. Бул деген өзүмө эле керек. Мен сүрөткө кызыгып жүрөм. Анан караколдо сүрөт тартылган жерлер азыраак. Анан мен апама деген бир тааныш айткан. Анан ошолор аркылуу мен бияка барып калгам. Мен сүрөт тартканды жакшы үйрөнгүм келип, анан мен келечекте сүрөтчү болом. Гийизге сүрөт тартууну кийинки муунга үйрөтүп, бул өнөрдү мындан ары дагы жайылтуу Токон Мүсүрбаеванын башкы максаттарынын бири. Жанара Алмазбекова, Асылбек Касенов, Мадина Бакирова, Ысыкөл жаңылыктары. Балыкчы шаарында өткөн манастануу сынагында шаардагы номер 2 жомок балдар бакчасы 1-чи орунду алып, облустук деңгээлдеги конкурстук сынакка жолдомо алышты. Манастануу интеллектуалдык таймашы 1-чи жолу бала бакчаларда өтүп жатат. Балыкчы шаарындагы мектепке чейинки тарбия берүү мекемелери да бул сынакка кызуу даярдык көрүшкөн. Бул кичинекей жаш бөбөктөр эми манастануу интеллектуалдык таймашына катышып, манастап ураан чакырып жатышты. Алар манастан хор айтышып, Алманбет менен Сыргактын чалгын тийген бөлүгүндөгү каармандардын образын өз чеберчиликтери менен аткарышууда. Ошондой эле таймашта жобого ылайык балдарга кыска суроолор берилди. Ал эми наристелер калыстар тобу тарабынан бааланып жатышты. Бала бакчалар үчүн оорундук эле кылат экен, бирок ошого карабастан азыркы замандын учурдун талабына ылайык ушул балдардын өнүгүүсү улам алдыга жылып жаткандыгына байланыштуу манасты дагы балдар терең билүү азыркы учурдун талабы. Манас интеллектуалдык сынагына Балыкчы шаарындагы 11 бала бакча катышууда. Бардыгынын даярдыктары жогору. Алар таймаштын тартиптерине ылайык даярданып келишкен. Балыкчы шаарындагы мектепке даярдоо мекемелеринин бардыгы Ысыкөл облусу боюнча Алманбет менен Сыргактын чалгын тийген бөлүгүн көргөзүшүүдө. Тарбиячыларыбыз чыгармачылык менен иш алып барышкан. Мисалы жана жылкыларды чапканын көрсөткөндө да аттарды атайын жазашып, ошолорду мындай чаап кеткен учурун көрсөткөнү, ар бир баланын формалары Алманбеттин манасты өзгөчөлөнтүп, тактага отургузуп, анын баш кийими, бакайдыкы, мына ушулардын баарына көңүл бурушкан, абдан сонун даярданышкан. Балыкчы шаарында өткөн манастануу интеллектуалдык таймашынын жеңүүчүсү болуп, номер 2 жомок балдар бакчасы тандалды. Алар шаар боюнча 1-чи орунду алып, облустук кароо сынакка жолдомо алышты. Ошо манастануу сынагында 1-чи орунду алдык. Кудайдын буйругу менен бул сынакка биздин жогорку тайпанын тарбиячысы Иманалиева Гүлмира Төлөгөновна көп жылдан бери эмгектенип жүргөн стажда абдан тажрыйбалуу мугалим, тарбиячы жана биздин жаш музыкалык жетекчибиз Сейнелова Медина Жапарсадыкова экөөнүн эмгеги туура баландыгы деп ойлойм. Анткени биздин буга ушул таймашка жардамдашкан биздин ата-энелерге дагы ушул тарбиячыларыбызга дагы мен өзүмдүн атыман жана биздин бала бакчанын жааматынын атынан ыраазычылык билдирип кетким келет. Мындай иш-чаралар Садыр Жапаровдун бир катар жарлыктарынын негизинде өтүүдө. Маселен, инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө, кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы, Манас эпосунун үчилтигин изилдөө, улуттук нарк жөнүндө жарлыктар. Балдар бакчасындагы тарбиялануучуларда жогорудагы жарлыктарды таанып билүү, бакчадагы жашында улуттук баалуулуктарды баалай билүүгө, Манас эпосунан маалымат алууга, кыргыздын руханий мурастарынан кабардар болууга жана мекенди сүйүүгө багытталган. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Сергей Мищенко, Ысыкөл, маалымат кызмат үчүн. Абанын температурасынын жогорулашына, жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу 31 марттан 1 апрелге чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү түшүү коркунучу бар. Каракол Эңилчек унаа жолунун 45-50, 74-86 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл.
Кыргызгидромет борборунун маалыматы боюнча эртең 31 мартта түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Ысык көл, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жайт. Ардактуу замандаштар, сиздер Ысык көл жаңылыктары маалыматтык программасы менен тааныш болдуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.